Кийинки каршы суроо, мен Квестрада же OneCoin'де иштейм. Бизге жазылбайсың андан көрүү дегендер болот, Товар сатып жүрө бербей, бизде эч нерсе сатыштын кереги жок дейт экен. Десе жылмайып, бир суроо берсем болот эткенбиз. Сиз чакырган адамдар эртең келечекте алданып калуусун, салган акчасын чыгара албай калуусун каалар белеңиз? Же таза жерде иштөөсүн каалар белеңиз деп сурайт экенбиз. Десе жок, OneCoin андай эмес, же Questra андай эмес дейт. Десе, макул, дагы бир суроо берсем болот эткенбиз. Сиз финансылык пирамидаларды кантип тааныса болот? Ушуга окшогон финансы же мошенник пирамидаларды белгилери боюнча сабактарды көрдүңүз беле буга чейин дейт экенбиз. Бул боюнча атайын кыргыз тилинде сабак чыккан интернетте билесизби дейт экенбиз. Десе, чыкты беле дейт, Десе, 10 жылга жакын тармактык маркетингде ийгиликтүү иштеген Мирлан Батырхановдун сабагы бар, көрбөдүңүз беле ошону дейт экенбиз. Десе, деп ойлонуп калса, сизге эч Questra финансылык пирамида же мошенник пирамида экендигинде подозрение болбоду беле дейт сурайт экенбиз, Десе, ойлонуп калат. Мен сиз менен талашкым келбейт өзүчө. Болгону сиз чакырган адамдар эртең алданып калып, сиз менен жаман абалда калбашыңыз үчүн гана таанышып коюңуз деп айтканым. Ушул видео сабакты убактыңызды бөлүп бир 15 мүнөт көрүп койсоңуз, балким пайдасы тиип калар беле деп айтып койот экенсиз. Анан сизге айтып кетейин, мен сатып иштешим боюнча айтып кетсем, мен эмнеге муну жасап атам? Мен элге керектүү продукцияларды сунуш кылып иштеп жатам. Алар ал продукцияны көп жылдар бою кайра менин бизнесимен сатып алып турат. Бул деген демек мен клиентурам көп жылдар бою менин бизнесиме бир эле жолу акча салбастан кайра келип акча алып келип турат экен, ошол продукцияны алып туруу үчүн. Себеби тиш паштасы бүтүп калат, шампунь бүтүп калат. Ошо кайра алып турат да, мен ушун үчүн ошондой нерсе куруп атам. Анткени ал товар аларга и так эле дайым эле керек. Мен ушундай бизнес куруп атам. Сиз жаздырган адам сизге Questraга, мисалы үчүн же OneCoin'га бизнесиңизге көп жылдар бою кайра акчасын алып келип турат деп айта аласызбы? Мисалы үчүн $1000 салды, кийинки айда дагы $1000 салды, андан кийинки айда дагы $1000 салды. Ушундай нерсе болуп турат деп ойлойсузбу? Деп сурайт экенбиз. Же алар бир жолу салып коюп, анан кээде $500 салып коюп, ошойдон 1 жыл 2 жыл процентин жеп жүрө берет деп ойлойсузбу? Бирок алар иштебесин акча түшүп турат да дешим мүмкүн. Туура айтасыз. Бул жагы туура. Мен сунуш кылган бизнесте адамдар жасай албай калса да, алар эч убакыт уткурбайт. Фабрик жабылып калса дагы алар уткурбайт. Анткени алар берген акчасында өздөрүнө керектүү товар алды. Мен фабриким жабылып калды, акчамды кайтарып бер дебейт эч ким. А Questra жабылып калса, сиз чакырган адамдар акчасын кайтара алабы деп сурайт экенбиз. Эгер жаңы эле салган болсо, акчасына күйүп кетеби дейт экенбиз. Ал ошо акчасын чыгара элек болсо, десе ойлонуп калат, мисалы үчүн, жок, күйүп калат дейт. Эч ким алар күйбөйт дей албайт. Мен көп жыл бою үзүрүн көрүп турайын деп бизнес куруп атам. Байыштын негизги жолу бул элди күйдүрүү эмес экен, Тоокел өтө эле подозрительный жактарга бара бербей, анын ордуна байыштын негизги жолу бул мындай экен. Көп жыл бою элге кызмат кылуу экен. Элге пайдалуу кызмат же продукцияны жеткирүү экен элге. Сатууну уюштуруу ошол продукцияны, анан аны чоң масштабка чыгаруу экен. То есть өзүңүз жеке мына 1000 сомдук, 2000 сом сатсаңыз байбайт экенсиз. Бирок команда уюштуруп көптөгөн адамдардын жардамы менен сиз миллиондогон товарларды сатуу деңгээлден чыксаңыз, анда сиз байыт экенсиз. Ал эми сиз иштеп аткан компанияда ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Же ал жабылып калса токтоп калып болбой калабы деп суроо берсек болот экен. Эми алар айтышы мүмкүн, бирок фабрик жабылып калса деле ал нерсе болбой калат да деши мүмкүн. Билесизби, фабрик күйүп калса дагы ал адамдар эч убакта мына акчамды бер, мен акчамды деп келишпейт да, ушул жагы бар. Анан көпчүлүк адамдарды мен ыйлатып сыздатпайм, себеби алар колуна продукция алган болот, аны сатып акчасын чыгарып алат, же болбосо жеп алат. Ошон үчүн мен бул жерде Кудайдын айтканына каршы эмес иш жасап атам. Ошон үчүн мен бул ишти жасай берем. Сатыш керек болсо дагы мен бул ишти жасайм деп жооп берсеңиз болот экен. Эми бул жерде сиз ушул адам менен сүйлөшүп отуруп, сиз пирамидалардын бир-эки белгилерин айтып кетсеңиз болот экен. Мына кийинки каршы суроодо биз пирамида жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Бул пирамида деген каршы суроо болот, Буга кантип жооп берсек болот экен. Кандай пирамида жөнүндө айтып жатасыз? Толук түшүндүрүп бересизби дейт экенбиз. Жоон бергенден кийин, мен сизди туура түшүнөм, бул чындап эле пирамида. Башка уюмдарга окшоп, бул да пирамида дейт экенбиз. Мисалы, мамлекет бул пирамида экенин билсеңиз керек, Башында президент, андан кийин анын аппараты турат, анан министрликтер, департамент жана отделдер, алардын жетекчилеринин кол астында ар кандай мамлекеттик кызматкерлер иштейт. Анан мамлекеттик кызматкерлер эл менен иштеп, элдин салыкпы, башка түрүндө акчасын алып, ошол алган акчасына кызмат жасап берет. Мисалы үчүн мамлекеттик пирамида элге ар кандай пайда алып келет, кызмат көрсөтүп турат. Мисалы үчүн армия бизди коргойт, садиктер балдарыбызды багат, мектептер биздин балдарыбызды окутат, ТЭЦ болсо бизге жылтып берет, ошого биз акча төлөйбүз. ГАИ жолдо жүрүү эрежелерин сактап, бири-бирин сүзүп кетпей турган, адамды өлтүрүп койбой турган кылып көзөмөлдөп турат. Прокуратура болсо, милиция бизди, сот бизди кылмышкерлерден, алардын өлтүрүп койбосунан же алдап кетүүсүнөн сактап берет экен, же уурдабашынан. Андыктан бул мыйзамдуу пирамидада биз ошол төлөгөн акчабызга биз кызмат алабыз. Биз ошол берген акчабыз кайра кайтып атат. Эгерде жакшы кайтпаса, анда көтөрүлүш болуп, жана башка болуп, мамлекет бытырандыга барат экен да.
Мына ошондуктан бул мыйзамдуу пирамида экен. Эми сиз айткан пирамиданы бул финансылык же акча пирамидасы деп аташат. Же мошенник пирамидасы, мыйзамсыз пирамида деп айтат экен да. Ал мыйзамсыз болот. Аны ачкан кишини көбүнчө түрмөгө камайт, мыйзам боюнчачы. Кытай менен Эмиратта болсо аларды өлүм жазасына тартат экен деп айтып береткенбиз. Ал элге көп зыян алып келет. Себеби канчалык адамдар акчасын жоготуп коет. Астындагылар сөзсүз утулат көпчүлүк учурда. Акчасы күйүп кетет. 90-жылдары мисалы үчүн Россияда пирамидалар аябай көбөйгөн экен, азыр деле көбөйөт аталар. МММ чыгып, мына адамдар алданып, квартираларын сатып киргизип берген экен. Мына Квестер ошого барган жатат, OneCoin ошого барышы мүмкүн мисалы үчүн. Кээбилери асынып алган экен. Ушундай жоготуулардан кийинчи квартираны салып бергенден кийин, көп акча салып бергенден кийин асынып өлгөн экен. Эми элестетиңиз, ошону чакырган адамдар кандай өзүн сезди. Өзү эгерде киргизип бербеген болсо дагы, анын таанышы ошентип киргизип берген болсо, квартирасы сатып, же асынып алган болсо, кандай сезимде болот? Андыктан туура айтасыз, акча пирамидалардан алыс жүргөн жакшы өзүчө. Мен да андай пирамидаларга жолобойм. Даже акчаны чыгарып алам деп ойлосоңуз дагы алысыраак жүргөн жакшы. Ошон үчүн сиз туура айтып атасыз, пирамида деп. Пирамидадан алыс жүргөн жакшы. Анан бирок пайдалуу жана мыйзамдуу пирамидалар көп өзүчө. Мисалы үчүн Coca-Cola бул пирамида, Шоро бул пирамида. Аны бирөө мисалы үчүн дистрибуция боюнча келишим түзүп Кыргызстанга алып келген да. Көптөгөн жетекчилерди топтоп, алардын жардамы менен соода агенттерин жумушка алат да. Алар аркылуу дүкөндөргө ташып, мына сатты. Авто машиналар болсо, коланы ташып жеткирип берет. Ошо павильондор анан элдерге сатып, ошентип сатуу иши жүрүп турат, Мисалы үчүн чоң пирамида аркылуу сатылат экен да. Шоро да ошондой, мына Шоронун ээси өзү жалгыз сатып аткан жок. Алда пирамида курду, туурабы? Аны ачкан киши өзү жалгыз үй бүлөсү менен сатпастан көптөгөн адамдарды ишке тартып, пирамида куруп, көптөгөн точкалар аркылуу саткан үчүн гана тонналап сатылып атат. Шора мына ошонун жардамы менен миллионер компания болуп атат. Coca-Cola деле ушундай миллионер болуп атат. Миллиондогон, 10 миллиондогон, 100 миллиондогон оборот болуп атат. Бирок бул уюмдар элге керектүү бир буюмду сатып атат да. Элге кызмат кылып атат. Таттуу ичимдикти же пайдалуу же кызыктуу же суусундукта кандыра турган ичимдик берет. Ошон үчүн адамдар кайра акчасын көтөрүп келет. Бул мыйзамдуу пирамида. Муну мамлекет колдойт. Болгон айырмасы ал жерде айылга иштегендер өздөрүнүн мыйзамдуу пирамидасын кура албайт. Укугу жок андайгачы. Мисалы үчүн сиз ошол жерде иштесеңиз, соода агенти болсоңуз, сиз эч убакта дагы соода агенттерди ишке алып, алардын соодасынан пайда көрө албайсыз. Алар айлыкка гана иштей алат экен да, соода агенттер. Өздөрү көптөгөн адамды жумушка алып пайда көрө албайт экен. Эгер бизнес ачам десе, же мен да директор болом десе, анда начальниктер кандай карайт ага? Сүйүнбөйт эч убакта, туурабы? Бизнес курам десе, тем более жардам бербейт. Ал пирамида өтө жесткий да, жогорудагылар толугу менен башкарат астындагыларды. Бизнес ачам десеңиз, сизди чоң кызматтарга койбойт. Туурабы? Үйрөткөнү да аракет кылбайт. Тескерисинче сизди алысыраак кармаган аракет кылат, же сокращение кылган аракет кылат. Себеби сиз разведчик болуп каласыз. Анан эртең конкурент болушуңуз мүмкүн. Биз иштешкен пирамидада бул пирамида, бирок ал мыйзамдуу экен. Элге кызмат кылат. Элге керектүү шампунь, тиш паста, чач боек, бет майлар, колготкилер, кийим кечелер жана башканы элге сунуш кылат. Алда көптөгөн адамдарды кошумча иштесеңиз болот деп сунуш кылып отуруп пирамида курат экен. Биз ошол пирамиданы куруп берет экенбиз ошол фирмага. Шороны, коланы ачкан кишилер ошо биз дагы пирамида курат экенбиз да. Бирок биз айрыкка иштейди пирамида курбайт экенбиз. Биз өзүңүз үчүн кошумча иштесеңиз болот, же өзүңүз үчүн алсаңыз болот деп курат экенбиз. Же болбосо бизге окшоп бизнестин ээси болсоңуз болот, мына Шоронун ээсине окшоп, коланын ээсине окшоп пирамида куруп байысаңыз болот деп айтып пирамида курат экенбиз. Себеби ушундай жол менен иштегенде конкуренцияны жеңилирээк болот экен да, өзүчө айлыкка иштегенге караганда ушинтип кошумча иштетип сунуш кылса жеңет экен оңой компаниячы. Себеби ошондо адамдардын саны тез көбөйөт экен, тез жазылат экен да. Айлыкка иштее дегенде эми ошо айлыкты чыгарыш керек, план коюш керек, контролдош керек аларды. Бул ишти жасоо кыйын болуп калат, көбүнүн эле колуна келе бербейт. Ошон үчүн кошумча иште дегендерди жаздырыш оңой болот экен. Ал кардарга да иштеген үчүн дагы ыңгайлуу экен да, пайдалуу. Кардар үчүн бул поделка болбой келет. Фирма өзү алып келген үчүн, кардар үчүн бул доставка кылып берет атында, дүкөнгө барып отурбай, үйүнө алып келип берет консультанттар. Жана башка көптөгөн өзүнүн себептери бар. Дүкөн аркылуу сатылганда бул товарлар кымбат болор эле, себеби ортомчулар көп болот эле, жана реклама көп акча кетет эле. Ортомчулар сөзсүз түрдө акча кошот эле. Биздин учурда кандай болуп атат? Компания өзү койгон баада сатылып атат да. Анан поделкада болуп кетиши мүмкүн, ар ким товарды алып келе берипчи. Бул жерде компания өзү алып келип берет атат. Ошон үчүн бул жерде көп жагынан выгодный экен да. Элге дагы, орто жолдо иштегендерге дагы, компанияга дагы. Орто жолдо иштегендерге пайдалуу жагы мына ушундай пирамида куруп отуруп өздөрү байып кетсе болот. Бирок бул мыйзамсыз пирамида эмес. Себеби дегенде биз акча алып кел, анан аркаңан эки адам алып келип, аларды акча алып келген сен байысың деп аткан жокпуз. Биз продукцияны колдонуп көрүңүз, ошол продукцияга кардарларды көбөйтүңүз. Анан көбөйткөндөн кийин мына айталы оң кардар таптыңыз, сиз дагы ошол ишти башкаларга үйрөтүп отуруп, көптөгөн адамдарга кошумча акча тапкан жардам берип отуруп, чоң оборот жасасаңыз болот деп атабыз. Биз кола жасаган ишти, же Шоро жасаган ишти жасап атабыз. Ошол ишти жасашка адамдарга үйрөтүп жардам берип атабыз. Андыктан бул
мыйзамсыз пирамида эмес экен, бул мыйзамдуу пирамида экен. Анан бул учурда пирамиданын учурда көптөгөн адамдар сөзсүз түрдө күйүп калат астындагылар. Себеби акча каяктан келет? Төмөндөн элдер акча көтөрүп келгендиги үчүн воздухка эч нерсе албай атат, колуна товар албай атат, кызмат албай атат. Жөн гана пирамидага алып келип салган үчүн сизге акча берип атат, акча төлөп атат да. Муну мыйзамсыз пирамида же муну мошенник пирамидасы дейт экен. Ал эми биз иштеп аткан пирамида бул мыйзамдуу пирамида. Себеби сиз бул жерде акча көтөрүп келгениңизде же артыңыздагы адамдар акча көтөрүп келгенде алар колуна эмне алып атат? Тиш паста, шампунь жана башка болгону дагы өтө жеткиликтүү баада алып атышат. Эгерде алар эч кимди чакыра албай койсо, же чакырбайм десе, же сатпайм десе, алар эмне кылса болот? Ал продукцияны өздөрү жеп алса болот, же бирөөгө белек берсе болот. Иши кылса өзүнүн проблемасын чечип алса болот. Туурабы? Же бирөөгө сатып акчасын чыгарып алса болот. А пирамида акчасын көтөрүп келген адам эмне болот? Ал акчасына жөн гана күйөт экен, Андан да жаман жери ачкөздүк ойноп кетип бул жерде дагы байым, дагы процент кокой өсүп кетип атат, же акциялар же кокой процентим көп болуп атат, көп чыгып атат деп кызыгып дагы көп акча алып келип отуруп акыры күйүп калат экен. Биздин пирамидада эч ким күйүп аткан жок. Бирок бизнесте ар ким, билесиз, тобокел иши, мисалы үчүн колону ачкан адам бул жака Ошко же Кыргызстанга ал 100% мен байып кетем деп гарантия бере албайт. Банкрот болбойм деп да гарантия бере албайт. Ошондой эле фабрикте да адамдар жакшы иштебесе, туура эмес иштесе, алар да банкрот болуп калышы мүмкүн. Бирок банкрот болом дегенде эми ал колунда товары бар да, ал товарды сатып акчасын чыгарып алса болот. Андыктан бул жерде мындай Алланын жолунда жасап аткан ишти жасап атабыз биз, же болбосо эч кимге зыяныбыз тийбей иштеп атабыз. Андыктан бул мыйзамдуу, пайдалуу пирамида экен. Муну мамлекет колдойт. Ал эми мошенник пирамидаларды сөзсүз түрдө мамлекет жапкан аракет кылат. Эми чет өлкөнүн компаниясы болсо жаба албайт, жок дегенде бул жердеги лидерлерди кармап, аларды жоопкерчиликке тарткан аракет кылат.